Жапар bunun. Kim? Ben 64-жылы туулганмын. Мен Аксайда газ заправка иштетем. Saat 12'lerdeyim. 2'ler çamaşında. Bir maşina keldi. Zapravka kılatkан болду. Bez okuyup atkан, e? Ana okuyup berip atsam, narkı bette jolda bir maşina toktop, MERS үлгүсүдөгү maşina. Kançadan bakkan içinde? Signal berip turup aldı bakırıp. Anan balam ötüp bardı, ne bolуп атат деп. Мен кайра анан баламды берип алып келейин деп барсам, ошол жерде bir тачка бар экен. Анан айтып атат, не сен бетте бакырасың деп айтсам, машинасынын аркасына ачып туруп эле бир дубинканы алып, таякты алып башыма чаап салды. Ошол болгон окуя, башкасын эме кылбайм. Не себептен мени урду, не себептен бизге эме кылды, мен ага бир жаман сөз айткан жокмун. Баласыны да урганда. Анан мени же эме сознанием кеткенден кийин баламды саптылар. Эсиңизди жоготтуңузбу? Баламды саптылар. Мында билбейм. Биздин негизи Аксай элде күндө эле мындай жашоо, күндө эле турмуш ушундай. Биз Азыр эмеби? Балаңызды да курдубу? Балам да башына таяк жептир. Балаңызды да урган, э? Азыр балаңыз какта? Азыр балам кетти айлык. Бияка дарыгерлер бияка көрүндү дарыгерлер. Көрүнүп кетти. Врачтар невропатологко көрүнбөсө ынаган жок. Невропатологко көргөнгөчү себеп жаш болгондуктан эми атасы контакт жеп жатат, өзү кызыккандыктан эми мен бул жерде турбайм, көрүнбөйм деп кетип калды. Эми кызыккандыктан алдырбасын деп ошол бул жерден aka-ukalarini эми басып эми кызыккандыкка алдырып, элде эми болбосун деп кошуп жөнөттүк чоңдорду. Сиз кимиси болосуз? Мен кызы болом, чоң кызы болом. Азыр врачтар кандай эме диагноз коюшту? Башынан травма алган, башы жарылып келди, врачтар тикти башыны, эним да башыга таяк жеди. Жанжигитов Абжапар Бабаевич 1964-жылы туулган Аксай айылынын тургуну. Бизге бүгүн 03.07.2019-жылдын 16 чамасында бизге Баткан областык бөлүнмө ооруканасынын травматология бөлүмүнө кайрылды. Ошол эле мезгилде биз башындагы жараатын тегип, Башын жолуп жарылыптырбы? башында жарааты бар экен эле, аны бизде айтып коебуз, первичный хирургическая обработка деп коебуз. Ошол процедураны жасап, биз травматология бөлүмүнө жаткырдык. Баш менен чайкалуусу и баш бөлүктүн жарааты деген диагноз менен азыркы ушул мезгилде абалы туруктуу, тийиштүү болгон дарылар болуп жатат.